Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Келкел платформасында Кыргызстандагы ишкерлердин абалы, инвестициялык климат жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто ишкер Интегра Инженеринг Групп компаниясынын башчысы Жодар Сайдулхан жана ЖИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу. Саламатсыздарбы? Негизи бул теманы дагы акыркы болгон окуяларга кичине байланыштыралы деп турабыз. Бул сиздин жазган өзүңүздүн жана социалдык тармактарда жазган постуңуз жөнүндө айтып кетсек, бул студенттердин Кыргызстандагы экономикага болгон салымы жөнүндө сөз кылсак, сиз атайын сандарды берип берсеңиз, бул канчалык мындай жакындатылган сандар, эмне үчүн биз билим берүүнү, экспорттоону мындай бир приоритеттүү тармак катары кабыл алышыбыз керек да? Саламатсыздар, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Менин ошол кыска бир постум абдан көп талкуу жаратып кетиптир, бөлүшүлүп. Бул жерде андан кийин мени студенттерге жан тарткан деген түрдүү күнөөлөлөр да болду. Мен ал жерде максималдуу түрдө, объективдүү түрдө эле өзүмдүн пикиримди экономикалык принциптерге таяп билдире кеткенмин. Бул жерде сөзсүз түрдө мигранттар же студенттер арасында бир тандоо жаратуу эмес, маселе бул Кыргызстанга экономикага тыштан келген ар бир тыйын маанилүү. Ушул себептен баягы дагы бир нерсени байкадым. Бизде дагы эле 32 жыл болду мына Советтер Союзунун таркаганына, пландуу экономиканын жоюлуп, эркин базар экономикасына өткөнүбүзгө, бирок дагы эле ал эмес Советтер Союзу таркагандан кийин төрөлгөн муунда деле ушул пландуу экономикада жашап жаткандай эле сезишет экен өздөрүн. Ушул экономикалык, финансылык сабаттуулукту арттыруу боюнча биз иш аракет көрүшүбүз керек деген ойдомун. Балким мектептерде кыска түрдө ошо микро, макро экономиканын негизги принциптери жөнүндө сабактарга кошумчалап кетишибиз керекпи? Анткени бул өтө маанилүү. Көбү ойлойт, мамлекеттин колунда акча бар, мамлекеттики болуш керек деп. Бирок бүгүнкү күндө жалпы бир өлкөдөгү мүлктү ала турган болсок, ал туура мамлекеттик жана жеке мүлк болуп бөлүнөт. Бирок алдыңкы 20-30 өлкөнү карап турган болсоңуз, алдыга өнүгүп кеткен, ал жерде ошол менчик мүлктүн үлүшү 100%га жакын десек болот. Мамлекеттик мүлк канчалык аз болсо, ошол өлкө дагы өнүккөн. Ал жердеги ишканалар, ошол бүт дагы натыйжалуу башкаруу аркылуу эффективдүү алдыга кеткен өлкөлөр болуп саналышат да. Биз да ошого умтулушубуз керек, Кыргызстан катары. Ошон үчүн Маргарет Тэтчердин атактуу сөзү бар: мамлекеттин акчасы болбойт, бул акчанын баары жарандардын салыгынан ошол акча жаралат деп. Анан ал жерде мен эмнеге ошол бизде 30 000 деп жаздым эле, көрсө кийин жазышты 50 000ге жакын ошо Индия, Пакистандан келген окуучулар бар экен. Булар жылына $10,000 деп мен орточо сарптайт деп божомолдодум. Мунун 5 000 контрактка кеткен болсо, $500 10 ай биякта болушса, балким 2 ай каникулда болушат. 10 ай ичинде жок дегенде $500 квартирасына, тамак ашына, баарына сарптаса, ошондо дагы $5,000 болуп, $10,000 болот экен. Бул Кыргызстан экономикасына келип аткан акча. Мага мындай жооп жазышты: ал акчанын баары ошол олигархтар менен эле жеке менчик вуздарга кетип атат. Ал эл көргөн жок да. Эми элге ар бир пакистандык же индиялык окуучу акчасын майдалап алып колунан алып келип бербейт да. Бул бир күндө мисалы үчүн 40 000 окуучу дейли, 40 000 окуучу бир бөлкө нан сатып алса, бул 2 миллион сом. Ошол 40 000 окуучу айына бир жолу барып чачын алдырса, бул 20 миллион сом. Ошол 40 000 окуучу күнүгө автобуска түшүп 20 сомдон төлөп
окуу жайына барып кайтып келсе, бул 1.600.000 сом. Bir ayına 48 milyon som. 48 milyon somго биздин мэрия 3 жана жаңы Кытайдын автобустан сатып алып алат да. Ушундай түшүндүрбөсөк болбойт. Бул экономикага келип аткан акча бүт ошо чакан ошолор дүкөндөн барып бир нерсе сатып алып атышат. Эшиктен балмуздак сатып алса дагы бул бизге биздин ички акча эмес, тыштан келип аткан акча бул. Булардын ата-энеси ошол Пакистанда биз кантип өзүбүздүн балдарыбызга чет элде мисалы үчүн окугандар же ошол жака жөнөтүп атса, алар дагы ата-энеси Пакистанда же Индияда тапкан акчасын ошол жака балдарына жөнөтүп атат да. Анан ошол жерде ала турган болсоңуз, мисалы үчүн эгер 50 миң болгонун элестетсек, бул 500 миллион доллар да. 500 миллион доллар биздин былтыркы кирешебиз 195 миллион катары пландалган болчу Кумтөрдөн. Бирок ашыкча киреше түшүп 302 миллион доллар түшкөн Кумтөрдөн. Бул ошол биз жактырбаган, биз сасык деген 50 миң окуучудан 500 миллион доллар биздин экономикага түшүп атыптыр да. Кумтөрдөн дагы көп да. Анан Кумтөрдү улутташтырабыз деп ушунча ызы чуу болуп, дүйнөнүн баарына жаман көрүнүп, аракет болуп, акыры жемиштүү болду. Кумтөрдүн улутташтырылганы. Бирок ошол эле учурда мына балдарды кантип жеңил эле кууп кое алабыз да. Ушул жагын ойлонушубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө биз алар же булар арасында бир тандоо жасоо эмес, бизге мигранттардын акчасы да маанилүү. 2,7 миллиард доллар мигранттардан түшүп аткан акча. Бизге ушул билим берүү экспортунан түшүп аткан акча дагы маанилүү. Азамбек, сизге дагы ушул эле суроону улай да. Эгер мисалы Кыргызстанда биз буга чейин Жодар мырза айтып кеткендей эле, бул студенттер кызмат көрсөтүүнү алышат, башка нерселерди ушундай башка чет өлкөдөн келген акчалардын орду кандай, алар коомго кандай таасир тийгизип атат, ишкерлерге кандай таасир тийгизип атат? Чоң рахмат чакырганыңарга. Акыркы мына бир жуманын ичинде бул тема эң актуалдуу темалардын алдыга чыкты. Бул эл аралык деңгээлде талкууланып атат. Албетте жаман көрүнүш болду. Ошол эле учурда биздин коомдо бул тема алдыга чыгып, бир топ маселелер, бир топ сунуштар алдыга чыгып атат да. Жакшы жагы биз сабак алып алдыга жылышыбыз керек деп ойлойм. Анан экономиканын ошол көрүнбөгөн кол менен башкарылгандыгы ушул да. Азыр жогоруда айтылгандай эле айтылган сумма бул 500 миллион деген биздин мамлекет түздөн түз бюджетке алып, аны кайсы бир социалдык муктаждыктарга, долбоорлорго жумшаган эмес болушубуз мүмкүн. Бирок бул жарандар, адамдар келген үчүн бизде буларды тейлеген, кызмат көрсөткөн баардыгы чакан орто бизнес, бул калк менен тыгыз катнашта болгон маселе да. Анан бул биздин ошо ички дүң продукциясында чоң салым кошуп, биздин өлкөбүзгө сырттан акча кирип чоң айлануу болуп атат. Бул жагынан өтө чоң жакшы көрүнүш. Ошол эле учурда бул студенттерди биз бери эле дегенде экономикалык жактан карашыбыз керек болуп атат. Кыргызстандын ошол эле кошуна өлкөлөр менен салыштырганда ошол ресурстарыбыз алдыга тартып кете турган, ошол Өзбекстан, Казакстан менен салыштыра тургансок, бизде нефти дагы жок, газ дагы жок. Бирок биздин ушул адам ресурстары менен, жарандардын активдүүлүгү менен алдыга чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Калкыбыз аз болгон үчүн, территориябыз чакан болгон үчүн биз аз бирок сапаттуу кызмат көрсөтүшүбүз керек болот. Бул ошол эле экспортто дагы, анан туризмди алсак болот. Андан сырткары биз бизден өндүрүлгөн товарларды сапаттуу, анан кымбат сатуу жагын карашыбыз керек болот да. Эми туризм жагын көп айтабыз. Туризм боюнча Кыргызстан тоолуу регион дейбиз. Тоо туризмин өнүктүрсөк болот, ысык көл менен, көлдөрүбүз менен, ошол тоолор, суулар менен мактанабыз. Мына ушул нерсени биз мисалы ысык көлдү айтсак, бир жылда 3 эле сезон колдончубуз. Акыркы учурда мына кышкы туризм кошулуп атат. Бирок ушу Кыргызстанда жүргөн ушу 10 миң деген студенттер, булар бизге жыл бою турист да. Биз белгилүү бир сезонду карабай, буларды жыл бою турист катары кабыл алсак, булардын кошкон салымы чынында биздин экономика үчүн чоң.
Анан ошол эле учурда мен экинчи жагында айтат элем, биздин өлкө катары, коом катары өнүгүүбүзгө дагы бул келген студенттердин, ошол эле эмгек мигранттарынын салымы өтө чоң. Анткени мен мындай өкүнүчтүү, ошол эле учурда таң калтырган нерсе, биз дагы эле мисалы дүйнө өнүккөн коомчулук, дүйнөнүн өлкөлөрү мисалы расизмди жектеп келет. Ар кандай чоң иш чараларда, чакан баягы телевиденияда бүт жакта жектеп келет. Биз бул нерсеге кайсы бир деңгээлде кошулуп жектеп жүрөбүз, бирок мындай караганда баягы бизде дагы эле адамдардын түсүнө, жытына карата, өңүнө карата дагы эле бөлүнүп жарылуу бар экен да. Коомдун, Кыргызстандын басымдуу бөлүгүндө ушул жагына көбүрөөк баягы алдыңкы планга ушул нерсе чыгып кетип атат да. Бирок экинчи жагы биз бул балким башка өлкөлөрдө бул маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок Кыргызстан миграция боюнча дүйнөдө эң алдыңкы өлкөлөрдүн бирибиз да, дүйнөдө. Ошол эле Россияда 1,5 миллионго жакын, Европада жүрөбүз, Кореяда, Америкада жүрөбүз, Туркияда, Казакстан. Өзүбүз азыр ошол эле индустардын баягы антисанитария деп критикалап аткан студенттердин жатаканасындагы көрүнүштү биз Россияда балким дагы эле жашап атабыз да, биздин мигранттар. Бирок өзүбүз басып өткөн жолдон сабак албай, башкаларды дагы эле ошол нерсе менен айыптап сындаганыбыз, биз бул деңгээлден көтөрүлүш керек деп ойлойм. Анткени Кыргызстандын кайсы бир учурларда миграциядан бюджетибизди толтуруп, сырттан акча мигранттар аркылуу келип аткан болсо, бүгүнкү күндө бизге баягы иммигрант болуп келгендерден дагы бул кереше булагын көрүп атканыбыз биздин экономика үчүн, коомчулук үчүн жакшы бир көрсөткүч деп ойлойм да. Жодор мырза, сизге суроодо, эгер мисалы Кыргызстанда мындай эл дагы бар эле, мындай орточо майда бизнес кылганга жакын да, ушул кичине биз көрөбүз муну көчөлөрдө деле. Бирок ошого карабай, мындай элдин акча табуу каалоосу менен, бирок ошол эле учурда башкача толеранттуулук, башкача адамдарга болгон толеранттуулуктун өнүкпөй жатканына эмне себеп болуп атат? Мындай экөөбү бир теңме тең өнүккөн жок да, биз акча тапкыбыз келет, туристтерди кабыл алгыбыз келет, бирок кайсы бир өзгөчөлөнгөн элдерге болсо бизде мындай бир толеранттуулук жок сезилет. Сиз ушуга кандай карайсыз? Өзү мен ойлойм, бул менин оюмча бул ксенофобия деген түшүнүк ошол байыркы грек тилинен алынат. Бул жаат, бөтөн, жоочунга болгон мындай терс мамиле да. Анан мисалы үчүн ошол биз советтик доордо 70 жыл темир бир тордун аркасында жашадык да. Анан бизге бүт ошол советтик доордогу пропаганда ошол темир тордун аркасындагылардын баары бизге душман деген пропаганда менен өсүп чоңойгонбуз. Биз эле эмес, бизден улуу муун өзгөчө. Анан бул ушунчалык терең отуруп калган деп ойлойм. Себеби мисалы үчүн ошол эле жаат сезим Советтер Союзунун ичиндеги башка улуттарга анчалык чоң эмес. Мисалы үчүн орус болобу, казак болобу, мисалы үчүн башка улуттар келсе, аларга мындай ошол эле Белоруссиядан мисалы үчүн же бир жемеден, же Армениядан, Азербайжандан бирөө келсе, аларга анчалык биз жаат сезим эметпейбиз. Андан ошо темир тордун ар жагынан келсе, анда бизде мындай булар чочуламай дагы эле баягы неме бар да. Бул ушул менин оюмча ошондон. Анан бул дагы бир проблема бизде, ошо биздин Кыргызстан тилекке каршы тупикте, мындай landlocked country деп коет го, мындай жабык тупиктеги бир өлкө. Биздин каттамдар, жана дүйнө менен байланыштарыбыз анчалык өнүккөн эмес. Элибиз жалпы эл аралык акыркы көп саякат кылбайт. Башка өлкөлөргө барып, ушул ал жактагы ушундай көрүнүштөр жок экенин көрбөйт. Карапайым элибизден неметип атам да. Ушундан улам караңгылыктан кичине, билим берүү системасындагы көйгөйлөрдөн улам ушул көрүнүштөр чыгып турат тилекке каршы.
мисалы үчүн бүгүнкү күндө Англияны алып караңыздар. Англияда премьер министри индиялык, Лондон шаарынын мэри пакистандык, Шотландия және Улуу Британияда. Шотландияда болсо Шотландиянын жетекчиси болсо ал дагы мусулман тектүү индиялык. Ушул сыяктуу көрүнүштөр азыр Европада баягы этникалык негиздеги маселелер чоң маселе болбой калганда. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Европа ушундай чоң сыноодон өткөн. Нацизм, ошол эле Гитлердин нацизминен кийин, ошол сыноодон өткөндөн кийин Европа үчүн бул этникалык тек бул анча маанилүү маселе болбой калган. Анан дагы бир чоң бир көйгөй бар. Бизде баягы терминдер адашып калган дейли. Мисалы үчүн англисчеде nation дейт. Nation деген нация, улут деген маанилүү келет. Улут дегенде башка ошо эл аралык чөйрөдө жарандык бир өлкөнүн жарандыгы эске алынат. Анын ата теги этникалык теги эмес, жарандыгы эске алынат. Биз болсо Советтер Союзу таркаганда кыргыз этникалык, кыргыздардын саны 50%га жакын эле. Балким андан да аз. Азыр алдаганча баягы ашчылыктар көбү кеткени, өзүнүн келечегин Кыргызстан менен байлагысы келбегендердин баары кетти. Азыр калып калган биздин ашчылыктар башка улуттагы, башка өзүм да тескери колдонуп атам, карабайсызбы? Башка этникалык тектүү топтор булар келечегин Кыргызстанда өткөргүсү келет. Бирок биз аларды дагы бөлүп атабыз да, өзүбүздүн ичиндечи. Аларды улут эл кыла албадык да. Бул ушул кемчилигибиз. Биз ошону эл кылып, жарандык негизинде бир улут жаратууда биз ийгиликтүү боло албадык. Биз бүгүнкү күндө ошол жалпы мамлекеттик идеология катары жарандык негизинде кыргызстандык болгондун баары кыргыз болуш керек деген сыяктуу тектүү бул ушул улутту түзүшүбүз керек. Ошондо өлкөдө биримдүүлүктү камсыз кылып, жалпы элди мотивациялай алабыз да. Ушул кемчиликтер бар деп ойлойм. Асанбек мырза, сизге дагы бир суроо да, бул ушул ушундай топтун ичинде, эл ичинде да айтылып атат, бизден жумуш ордун алып атат деген сыяктуу сөздөрчү. Айрыкча бул жеңил өнөр жай тармагында экен да. Ошо сиздердин ассоциацияда жеңил өнөр жай тармагынын өкүлдөрү да көп. Негизи эмнеликтен ушул башка өлкөдөн ушул тармакка жумушчуларды тартуу муктаждыгы келип чыкты эле? Бул темада жалаң студенттер да эмес, эмгек мигранттар да каралып атат. Азыр дүйнө жүзүндө миграциялык агым бул таң кала турган нерсе эмес болуп калды. Биздин эле бир топ жараныбыз сыртта жүрөт. Мисалы Россиянын жарандыгын алган кыргыздар акыркы 2 жылда Америкага өтүп атат, Европага көчүп атат. Бул адам баласы баягы жакшы жашоого умтулуп жашайт экен. Ошондуктан кайсы жерден көбүрөөк акча тапса ошол жака умтулуп атат да. Натыйжада биздин өзүбүздүн Кыргызстан ичинде чындыгында жумушчуга таңкыстыгы жаралды. Өзгөчө көп жумуш орундарын түзгөн бул жеңил өнөр жай тармагы менен курулуш болгондуктан бул жакта кадимкидей эле байкалып атат. Бул жерде эки фактор бар. Биринчиси айлык маянанын аздыгы, же болбосо биздин жарандардын салыштырмалуу түрдө Кыргызстандан төлөнгөн айлык маянага канааттанбагандыгы да. Биздегилер мисалы биз региондордо дагы мүчөлөрүбүз болгондуктан ушул нерсени байкайбыз. Региондогу ишкерлер кадрды даярдаганыбызда ошол эле тигүү тармагындагы тигүүчүлөр региондон тажрыйба топтогондон кийин Бишкекке качат да. Бишкектегилер Россияга качат. Же болбосо ушундай көрүнүш бар. Курулуш тармагында эле ушул көрүнүш. Натыйжада бул тармактагы жумушчу күчүн камсыздаш үчүн ишкерлер сырттан жумушчу күчүн тартканга муктаж болду. Расмий эмес маалымат боюнча Кыргызстандын ичинде 200 миңге жакын
өзбекстандык жаран иштейт деп айтылып атат. Себеби бул эмне үчүн баягы расмий эмес болуп атат, анткени Өзбекстандын жарандары, биз эки өлкөнүн жарандары 90 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Анан ошо этникалык өзбектер Ош, Баткен, Жалал абадда көп болгондуктан алар туугандарына келип эле натыйжада иштеп, кайра кирип чыгып, сезондук жумуштарды жасагандар көп да. Ошол эле курулушта көп байкалат. Анан буга альтернатива катары ушул Пакистан, Индиядан, Бангладештен колдонуп атат. Мунун эмне үчүн тигүү тармагына көп чакырылды? Анткени Пакистан, Бангладеш, ошол Индия дүйнөдөгү тигүү тармагындагы мындай бренд фабрикалар менен иштешкен өлкөлөр да. Бул өлкөлөр бул тармакта бир топ алдыга чыгып кеткен. Калктын саны көп болгондугуна байланыштуу негизи мамлекет Кыргызстанга салыштырмалуу бир топ алдыда. Ошол эле биз деңизге чыга албасак, алар деңиздин жээгинде жайгашып, дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү менен атаандашып аткан өлкө. Бирок ал жактагы жанагы эле менин пикиримде, жана сиз айткан кайсы бир деңгээлде чакан орто бизнестин же болбосо мамлекеттик башкаруунун натыйжасында ал жакта бай менен жакыр коомдун ортосунда айырма ушунчалык чоң. Ошол жакыр катмары бизге келип иштегенге мажбур болуп атат да. Буну мен мындай жакшы эле көрүнүш деп ойлойм. Анткени бул ошол эле Европадан биз карап көрсөк, мисалы Польшанын жарандары чектешкен Германияга өтүп иштеген көрүнүш бар экен. Ошол эле Германиянын жарандары Германияда жашайт, бирок Европа ачык болгон үчүн Австрияга, Швейцарияга көбүрөөк айлык майына төлөнгөн аймактарга чыгып иштеп атат да. Ушул эле нерсе биздин деле жарандарыбыз мына Россияда канча мигрант болсо деле алардын тапкан акчасы кайра эле биздин экономикага түшүп атат да. Ошолордун акчасы менен биздин ошол эле курулуш тармагы, текстиль тармагы бүт экономика айланып атат. Ошого бул жерде маселенин бардыгы биз ошо миграциялык саясатты жакшыртышыбыз керек. Биз мигрант кабыл алганга азырынча мамлекет дагы, коом дагы кайсы бир деңгээлде даярдыгыбыз жок болгондуктан ушундай бир башаламандыкка жол берип койдук да. Бирок муну жөнгө салып, бул жумушчу маселесин гана чечүү менен эмес, бул жерде ушул өлкөлөр менен экономикалык, соода экономикалык мамилелерди жакшыртмак да. Бир мисалды айтсам, бизде бир топ ишкерлер бар бүгүнкү күндө ошол өлкөлөрдөн жумушчу алып келип иштетип аткан. Текстиль тармагын айтсак, булар эмне үчүн биз ал жактан жумуштар алып келип Кыргызстанда иштетебиз деген суроонун артында ойлонуп атып, ошол эле Индияда бир компания ачып, Бангладеште ачып, ошол жакта кийим тигип, ошону биз экспорт кылсак дегендин үстүндө ойлонуп аткандагы ишкерлер бар да. Бул менимче жакшы кейс болмок. Анткени биз азыркы шартыбызда сырьёну сырттан алып келип, өндүрүп, анан сатып атабыз. Болгондо дагы биздики бир 95%га чейин Россия, Казакстанга да чыгат да. Европа өлкөлөрүнө аракет кылгандар бар, бирок мындай массалык түрдө экспортко чыккан эле өндүрүшчүлүккө каршы жок. Сизге дагы ушул эле суроодо негизи Кыргызстанда мисалы ушуну бир ырчак катары көрсөтүштү. Демек Кыргызстанга келишсе бизге аларга биз керекпиз, биздин өлкө керек экен ошондой иштеш үчүн дегендейчи. Билим берүү тармагында да, жумуш тармагында дагы эмне үчүн кээ бир өлкөлөр үчүн Кыргызстанга келип атышат да. Мисалы жогоруда айтылган себептерден тышкары башка себептер барбы? Эмне үчүн алар келишет, эмне үчүн күтүлбөгөн эле жерден Кыргызстанда бир мигранттардын катмары пайда болду да? Эми жалпы дүйнөлүк конъюнктураны өзүңүздөр билесиздер. Азыр өзгөчө мына Украина менен Россиянын ортосундагы согуш, Орусия базарынан көп батыштык жана өнүккөн өлкөлөрдүн компаниялары өздөрүнүн кеңселерин жаап чыгып кетишти. Көп өлкөлөр Россия менен түз соода кылуу боюнча санкциялар бар. Ушул себептен улам биз дагы Россия менен бир бажы биримдигинде болгон үчүн Россия өзүнүн талабын жабыш үчүн көбүрөөк ошо бажы биримдиги ичиндеги өлкөлөрдөн дагы көп продукция сатып ала баштады. Бул ачык. Бул жагымсыз ушул согуш бир жагынан караганда Кыргызстанга мындай оң таасир бир мүмкүнчүлүктөр жаратты десек жаңылбайбыз.
Ошол себептен өзгөчө тигүү биздин кеңири ошол тигүү тармагында. Анан дагы бир нерсе, Россиядан ал жакта мобилизация жана башка нерселер болгон үчүн көп өзүнүн жарандары дагы тышка чыгып кетти. Көп жумуш орундары бошоду Россияда. Ошол жумуш орундарга кыргыз тилдүү биздин жарандар көбүрөөк дагы жакшы маяна менен Россияга кете баштады. Ушул себептен улам курулуш секторунда болобу, тигүү секторунда болобу адис жетишпейт өлкөдө. Буну кабыл алышыбыз керек. Биз же экономиканы өнүктүрөбүзбү, өнүктүрбөйбүзбү? Ушул боюнча дагы өзүбүзгө так жооп беришибиз керек. Адам фактору, адам күчү болмойын, бул экономика өнүкпөйт. Кыргызстандагы негизги башка бир көйгөй бул билим берүү системасында тилекке каршы билим берүү системасы ишкерлердин талабына жараша киши даярдабайт. Буга чейинки система ушундай орноп калган. Ошол эле пландуу экономика бойдон калган дагы билим берүү системасы өзүнүн оюнда эле баягы илгеркиче эле кишилер даярдай берет. Алардын же опыту, тажрыйбасы жок, дипломду алып алып же иш жактырбайт. Анан жанагы орточо кесиптик лицейлер, ушулардын жоктугу чоң проблема биздин. Баары эле жогорку окуу жайды бүтүрүшөт, же колунда кесиби жок, жөндөмү жок. Ошон үчүн биз билим берүү системасын дагы оңдоп, өзүбүздүн жарандарыбыз, жумушсуз жүргөн жарандарыбыз көп. Ошол жана тополоңго катышып аткандардын көбүнүн жумушу жок болушу мүмкүн. Бирок адистиги да жок. Тилекке каршы эч бир нерседе адистиги жок, билими жок. Ошол эле нааразы, өкмөткө нааразы, баарына нааразы, депрессивдүү бир калың топ бар. Биз ошол жарандарыбызга кыска мөөнөттө кантип аларды кесипке ээ кылабыз. Кыска курстар бар да, ар түрдүү. Ошолордун жардамы менен алардан адис жаратып, өзүбүздүн экономикага керектүү адистерди жаратып, ошондо биз тыштан келген адистерге муктач болбойбуз. Бирок бүгүнкү күндө бул маселени тезинен чечүү мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин ишкерлер тыштан Өзбекстан болобу, ошол эле Пакистан жана башка жактан адистерди чакырганга мажбур. Же болбосо өнүкпөйт. Ошо берген талабына жооп бере албай калат. Бул жагынан мамлекеттик органдар менен мамлекеттик органдардын дагы тыгыз иш алып барып, ошол чындап керектүү жергиликтүү жарандарды дагы жарандардын да жумушун тартып койбош үчүн белгилүү өлчөмдө ошол мигранттарды алып келүүсү маанилүү. Анан дүйнөдө жанагындай кедейлер менен байлардын ортосунда чоң бир жарака пайда болбош үчүн ушундай ыкмалар бар. Мисалы үчүн минималдуу маянаны мамлекет белгилеши керек. Аны күндөлүк муктаждыгына биздин жарандын жетише тургудай кылып туруп, мына биздин өлкөдө минималдуу айлык айына мисалы үчүн 10 000 сом же 15 000 сом болуш керек. Мындан ылдый берген мыйзамга тескери деп белгилеп коюш керек. Ошондо ишкерлер да ошого жараша өздөрү жоопкерчилик алат да. Анан дагы бир маанилүү нерсе бул туризм тармагында ушул окуядан мындай көбүрөөк таасир алган десек болот. Себеби дегенде тур операторлор, ар кандай туризм тармагында иштеген кишилер жаза баштады. Мына ушунча киши бизден азыр баш тартып атат, мурдагы сатып алынган турлардан депчи. Бул тармакта негизи кандай болуш керек? Эми бул өмүр бою эле биз ушул окуядан кийин ушинтип жашай албайбыз да, кантип өзүнө кайрадан калыбына келтирүү, репутациялык жоготууларды кантип кайрадан калыбына келтирсе болот? Эми бул тышкы саясат, ички саясаттын уланышы деп коет, уланысы деп коет го. Эми Кыргызстан ичинде бир чакан бир окуя болсо дагы бул коомчулукта бир резонанстуу
жаңылык катары чыгат. Анткени бул жерде биз сырттан келген конок болгон мамилебизди көрсөтүп атабыз да. Кайсы бир деңгээлде бул эми болуп кетти, ошону артын чынында андай эмес болчу. Биз негизи бул нерсеге мындай карайбыз деп туура позицияны көрсөтүш керек. Менин оюмча бир мамлекеттик деңгээлде бул сөзсүз түрдө ошол эле Пакистан, Индия сыяктуу өлкөлөр менен, түздөн түз катышы бар өлкөлөр менен мындай дипломатиялык мамилелерди дагы да жакшыртыш керек. Муну артын оңдош керек, тазалаш керек деп айтам да. Ошол эле учурда биздин Кыргызстандагы бир жакшы көрүнүш баягы жарандык коомдун активдүүлүгүнүн айынан, мисалы болгон окуядан эртеси күнү эле бизде коомдук фонддор же жарандык активисттер өздөрү эле чогулуп азык түлүк таратып атат. Аларга кайсы бир деңгээлде флешмобдорду уюштуруп, дүйнөлүк коомчулукка аңыз тилинде кайрылып атпайбы? Мына ушуларды эле кайсы бир деңгээлде бизде коомдун баардыгы эле мындай эмес, активдүү коом өзүн мындай алып жүрөт. Бул иштер кайталанбайт дегендей бир көрүнүш жаратышыбыз керек деп ойлойм. Анан сөз ошол эле учурда бизде бул кайсы бир деңгээлде туризм бул жылкы туризм сезонуна таасир этиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда бизден баягы туруктуу бир эмес бир канча жыл келе аткан туристтер бар. Мына ошолор менен кызматташтыкты жакшыртыш керек деп ойлойм. Жадан мырза, сизге да суроо да, сиз буга чейинки өзүңүздүн сөздөрүңүздө да айтып келгенсиз, Кыргызстан жанагы 3 айлык туризмге көп көңүл бурбай, 12 ай текши иштей турган бир туризм түзүлүшү керек депчи. Ушул окуяларды эске алуу менен бирге мындай азыр кандай аракеттер көрүлүшү керек? Бул жана биз дагы бир нерсеге көңүл бургум келет. Мына студент менен ошол жумуш үчүн келген мигрант экөөнүн айырмалай албай атабыз да. Биз экөө толук бири-биринен айырмаланат. Жана студент бул билим алыш үчүн келип атат. Көбү медицина тармагында билим алыш үчүн келип атат. Ушул студенттердин айынан биз ушул мамлекет анан бул жерде баягы көп эле баягы күнөөлөп атышпайбы, Салымбековдор, Жумалиевдер андай мындай деп ошол белгилүү биздин мисалы үчүн Аскар Салымбеков алдыңкы ишкерлерден ошонун университеттеринин атын айтып атат. Бирок бизде эң көп бияка алып келген студент алып келген окуу жайлар бул мамлекеттик окуу жайлар. Булар ошол КГМА, ОШМУ сыяктуу. Ушул окуу жайлар ошол акчанын айынан өздөрүнүн инфраструктурасын бүгүн жаңылап атат. Мен өткөндө ОШМУга барып таң калып келдим. Жаңы имараттар салып атат, жаңы жабдуулар алып атат. Анан эң маанилүүсү ошол жердеги мугалимдердин айлык майыналары көтөрүлүп, алар мурдагыдай биздин жергиликтүү окуучулардан пара алганды токтотушту. Анан сапаттуураак билим берилип атат. Акча маселеси чечилген үчүн. Анан мунун жанында ошол эле жеке менчик окуу жайлары дагы өссүн. Алар Кыргызстанда алар көтөрүп кетип калбайт да. Кыргызстанга инвестиция жасалып атат. Ошол окуу жайлары ооруканаларды салып атат. Мына биздин эң көйгөйлүү маселелерден бири бул медицина тармагы. Ушинтип өнүгөт. Ошол менчик ооруканалар салынып атат университеттердин астында. Анан ушул мен өзүм Түркияда окууну бүтүргөм. Түркияда окууну бүтүргөн 5000ден ашык окуучу бар, бүтүрүүчү бар. Ошол 5000 киши бүгүн кандайдыр бир өзүнүн экинчи бир мекени сыяктуу Түркияны көрөт да. Ошо бир нерсе болсо ошол жак менен иштегиси келет, ошол жактан товар алып келгиси келет. Ошентип бул биздин келечектеги бул окуучулар биздин ошол өлкөлөрдөгү элчилерибиз. Алар Кыргызстан менен байланып калган үчүн тагдыры ушул өлкөгө бизге салым кошууну улантат. Мисалы үчүн биздин эле жарандар кантип ошол өздөрү окуган мамлекет менен тыгыз байланышта болсо, бул окуучуларды ошон үчүн тескери эле мынтип аларды булар ушундай деп жаман кылбай, бир Кыргызстанга келип кеткен бир киши 10 кишини көндүрүшү мүмкүн Кыргызстанга келгиле деп. Бирок эгер ага жагып калса,
Бирок жакпай калса 1000 кишини немесин оюн өзгөртөт да. Кыргызстанга келбегиле деп. Турист дагы ошондой. Биз Кыргызстандын жолу завод, фабрикалар куруу эмес. Кыргызстандын жолу мына креативдүү экономика, туризм, энергетика ушул тармактар менен өнүгүү. Туризм мына мен сиздерге айтайын, Доминика немеси республикасы элдин саны биз менен барабардай 8 миллион экен. Бүгүнкү күндө 67-чи экономика. 60% кирешеси туризмден. Bir kişiye жылдык ички дүң продукциясы $25,000. Ушундай, ушу сыяктуу биз дагы өзүбүздүн жалпы экономикабыздын 50%-ын туризмге чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Бизге Кудай берип койгон жаратылыш бар, кооз өлкөбүз бар. Ушул себептен туризм бул чындап эле өтө маанилүү. Турист эмнени карайт? Ксенофобия, баягы чет элдиктерди жаман көрүү, нацизм, улутчулдук бул туризмдин эң корккон нерсеси. Эгер ушундай болгон жерлерге баргысы келбейт. Өзүңүн улутуң менен сыймыктануу бул бир нерсе, а башка улутту басмырлоо бул башка нерсе. Ошон үчүн кээ бир биздин жанагы соц тармактагылар ушул экөөнү ажыратып алып атышат. Эгер башка өлкөнү, башка улутту басмырлабай эле десең, бул улутчул эмес экен, бул кыргыз эмес экен деген сөздөргө чейин барып атат. Бул туура эмес. Биз ар кимибиз өзүбүздүн улутубуз менен сыймыктанышыбыз керек. Бирок башка улутту басмырлабашыбыз керек. Анан дагы бир маанилүү нерсе, ошол коомдун ойго болгону жакшы нерсе, өзү коомдун реакция көргөзгөнү жакшы нерсе. Элдин ушундай чындап эле адилетсиздик болуп, бирөөлөр сабалып атса, тилекке каршы кыздар зордукталып атса, ымыркайлар өлтүрүлүп атса, коом реакция көргөзүп, тынчтык митингге чыгуусу бул коомдун ойго экенин көргөзөт. Бул жагынан. Бирок ал жерге баргандан кийин жанагындай буну колдонуп провокациялык түрдө жатаканаларды басып, ал кишилерди тоноп, кыздардын бөлмөлөрүнө кирип, сабап, бул туура эмес көрүнүштөр. Чоң рахмат, биздин убактыбыз агына чыгып баратат. Эгер сизге да кошумча кандай сабак алышыбыз керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен кыскача эле айтат элем, жана элчи деген сөзгө кошумча айткым келет. Ооба, убактылуу иштеп кеткендер менен бизде 4-5 жыл иштеп окуп кеткен менен айырмасы чынында чоң. Бул бир жагы, экинчи жагы мындай экинчи мекен катары дагы эсептейт чынында. Анан бул миграциядан коркуштун кереги жок деп ойлойм. Биз буга даяр болушубуз керек, тескерисинче ачылышыбыз керек. Биз өнүгүп, мисалга үлгү катары тутуп жеткибиз келген өлкөлөр бар, бир топ. Ошол эле Сингапурду айтабыз, Европа өлкөлөрүн айтабыз, Араб өлкөлөрүн айтабыз. Мисалы Араб Эмираттарын алсак, 11 миллиондон ашык калкы бар экен. Бирок ошонун 9 миллион мигранттар да. Жарандыгы жок, убактылуу мигранттар. Булардын баардыгы ошол эле Түштүк Азия өлкөлөрүнөн да. Филиппинден баштап, Бангладеш, Пакистан, Индия. Булар Араб өлкөлөрүндө жашоо шарты жакшы болгондуктан бизден окуп кеткен ошол эле дарыгерлер ошол жакта эмгектенет. Биз өзүбүз да буга күбө болдук. Мисалы Араб өлкөлөрүндө биздин жакын туугандардан ооруканага түшүп калганда, биздин эле ушул Бишкекте окуп кеткен пакистандык студент, врач Кыргызстандан экен деп бир туугандай кабыл алып, толугу менен баягы кызмат көрсөткөн да, өзгөчө мамиле көрсөткөн. Бул нерселерге биз дүйнө чакан эле, биз башка жерлерде жолугуп калышыбыз мүмкүн. Мындайча айтканда Кыргызстанды ансыз деле бизди Казакстан менен, Курдистан менен көп алмаштырат. Кыргызстанды сыртка чыкканда түшүндүрүш бул өтө чоң өзүнчө бир тема, жарым сааттык темага айланат да. Бул жагынан биз өзүбүз алыстан болгондуктан таанытып жете албайбыз, бирок мына ушул сыяктуу бизге келип конок болуп кеткендер бизди дагы да таанытуу мүмкүнчүлүгү жогору да. Ошол эле Пакистандын 200 миллиондон ашык калкы бар экен, Бангладештин 180 миллион, Индияныкын эми айтып болбойт. Ошол
бизге келгендер өзүнүн айыл шаарына өлкөсүнө айтса эле бизге мына даяр туризм болгону биз шарттарды жакшыртып аларды жылмайып тосуп жылмайып узатканды үйрөнүшүбүз керек. Акча да бизге өзү эле агылып келе турган жакшы мындай потенциалыбыз бар. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында Кыргызстандагы болгон окуялар ишкердикке кандай таасир тийгизет, туризмге, башка тармактарга кандай таасир тийгизет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Ишкер Интегра Инженеринг Групп компаниясынын директору Жолдар Сайтылхан жана ЖИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.